Аты жөнүм Атыкан Турсунбай. Бизде 23-жылы өнүктүрүү фондунан лоток курулган. 2 километр 700 метр. Бул лотокту Кайсы айылга? Жергетал айылында. Бул дыйкандарга жардам болуш үчүн ошо областтык өнүктүрүү фондунан лоток курулуп атат. Бул лотокту курганда туура эмес курушкан. Лотоктор жакшы эле болчу келгенде. Буну специалисттер курган эмес, баягы кыргызда сөз бар. Чымчык сойсаң касап сойсун дегендей. Азыр эми бул лоток ошо 23-жылдан бери иштебей жатат. 23-жылы бул сентябрь айында бизде аким келип лентасын кесип чайын ичип кеткен. Мен ошондон 20 күндөн кийин барып акимге кайрылгам. Урматтуу аким, бул лоток туура эмес курулуп калган. Сиз көрдүңүзбү десем, жакшытан кайла суу келип атат деген. Сиз этегинен туруп эле баш жагына же ортосуна барган жоксуз, туура деген. Ошо боюнча акимден бир реакция болгон жок бул лоток боюнча. Бул 5 миллион 300 миңге курулган лоток бул. Азыр ушул лоток эми чекти иштебей турат. Ошондо дыйкандар суусуну ала албай 20 мүнөттө келет суу, ошо 2 километр 700 метргечи суу. Азыр сууну алсаң, эртең алсаң, обедтен кийин келет. Жер аркылуу. Лоток иштегенде 20 мүнөттө суу келет эле. Bir күндө мисалы бир жок дегенде бир 2 гектар жер сугарып койсо болот да. Эмнеси туура эмес курулуп калган? Буну уровеньге койгон эмес биринчиден. Анан кийин түптөрүнү турпак сүрүп, толтуруп койгондо лоток турат эле да. Мисалы 70-жылы курулган лоток бар бизде. Бир кыймылдабай турат. Тептеги сонун. Бунда мынакей, мында көрсөтүп берейин, бүт лотокторду ушу курулгандары туура эмес курулган. Азыр цветной болбой калыптыр, мына неме алып туруп. Мында бүт буну курушуп, алиги неме менен строительный клейлер менен аяк бягын клейлеп, мына лотоктордун курулгандары. Бүт кыйшак. Бул боюнча мен облус прокуратура мына ортосунда суу турат, бул уровень жок бунда. Ушундан лотоктор бүт жарылып түшүп калган. Мынакей. Мындай болуп бүт туура эмес курулуп, ушул лотоктор кыйшайып, жарылып, азыр түгү тешилип калган. 5 миллион 300 миң ошондо абага учуп кеткен болобу.